жерди жаратып, адам баласын жарата электе Алла таалам. Анан адам жараткан экен. Адам жаратканда адамдын арасында мусулманды жаратпаптыр биринчи. Себеби эми адам жараттым, эми ушул адамдар өзүнүн адамдык кызматын кылат деп ойлогон да. А бирок адамдар мына азыркы биздин ушул замандагыдай бузулган да ушул кезектечи. Могу заманда таптаза болуп кетейин дейт, айласы кетип эле араң турушат. Бирок ошол кезекте да ушундай болгон экен да. Дүйнөгө аламат жасай баштаганда Алла таалам капа болот экен. Буларга кандай кылсам, кандай болгондо булар өзүнүн немесине келет, тынч алат деп. Анан ошондон кийин жана адам атаны жаратат экен бул дүйнөгө. Адам атаны өзүнүн бир тамчы канынан жараткан деп айтат касиет. Топурак калыпка куюп, анан адамдар топурактан жаралганбыз деп айтышат экен. Топуракка барып анан тоебуз деп. Себеби топурактын ичинде жаралган үчүн топуракка гана тоет адам. Бул чындык. Анан кийин Алла таалам адам атаны жараткандан кийин адам ата самсаалап, сандап, өзүнүн кийимин да жөндөп кие албай, жүдөп какап, кебетеси кеткенден кийин Алла таалам туруп капа болуп ойлойт экен, жараткан кудурет, ай буга эмне кылам эми? Буга жүп жаратайын деп. Анан жана аял затын жаратат экен. Аялды адам атанын бир кабыргасынан сөгүп алып алган деп айтат экен жалганы пенделери. Бир кабыргасынан сөгүп албай эле аны ошондой эле ошол калыпка эле жаратат экен. Ошондо адам баласына жан киргизиш керек болгондо периштелерине кайрылат экен. Периштелер болбой коет экен, жок. Адам сасык болот экен. Биз буга жан киргизе албайбыз. Биз жанына жоголой албайбыз буларды. Булар абдан жаман сасык экен деп. Ошондо Жебрейил периште келет экен. Адамдын териси менен этинин ортосунан орун бериңиз. Мен өзүмдүн каалаганымдай адамды калчап жашап өтөм. Ошондой орун берсеңиз мен жан киргизем деп. Ошондо Алла таалам улук саат берип койгон экен. Жана кээ бирде болот го, бир жаман ишке барбайлы десеңер, бир күч сиздерди ар жактан түртөт да. Бирөө менен урушпайын десеңер, ар жактан бир күч түртүп турат. Ай, баланча дебеди биле, сени тигинтпеди биле, мындай кылбады биле деп сиздерге бузукулук киргизип турат. Ошол Жебрейил периште болот. Жебрейил периштенин молдолор тим эле шундуктудай мындай бир таза периштелердин арасына кошуп алышат экен. Жебрейил периште мен өз көзүм менен көрдүм, сурак көргөн кишимин. Өз көзүм менен көрдүм, өз кулагым менен уктум. Жебрейил периште адам баласынын бузукушу болот. Адамдын бузукусу Жебрейил периште. Адам менен кошо өзү менен окшош болгон периште төрөлөт, ал өзү менен кошо чоңоет. Мына мен азыр 65 чыккан периштем бар, жанымда жүрөт ал киши. Анан бардык пенделер ушундай болот. Бардык пенделер 80 чыкса 80 чыгат, периштеси кошо. Анан жанагы жамандыктардан ошолор коргоп, ошолор сактап алып жүрөт сиздерди. Ал эми Адам Ева, орустар деген акыл эстүү адамдар. Ошон үчүн жана Адам Еваны жараткан бул дүйнө. Анан эмне дейсиңер жана энесин Ева дейсиңерби? Ева. Адамды жараткан, анан Еваны жараткан деп айтышат. Анан биз ошолордон жаралганбыз деп. Анан деп карасаң, өзүңөр деле акылыңар менен мынтип жакшылап туюп, жакшылап ойлонсоңор, өзүңөр деле таап аласыңар анын табышмактарын. Жок, мынтип эле ар кайсын сүйлөй бересиңер. Адам баласына Алла таала тил берген. Тилиңер аябай жумшак, каяка бурсаңар кете берет. Бияка бурсаңар бияка, тияка бурсаңар тияка. Айтор, мен сиздерге эч нерсе айта албайм. Бирок бул дүйнөнү жаратканда Алла таалам адам жарала электе жер жаралгандан кийин адам жаралып, адам жаралгандан кийин адамдар жанагындай капырлар жаралып, капырлардын жанагындай жаман иштерди жасап, анан кийин жанагындай мусулманды жараткан экен. Биздин каныбыз да мусулман, динибиз да мусулман, тилибиз да мусулман, биздин тиги зилибиз да мусулман. Биз башкача боло албайбыз. Биз кыргыз менен казак туура жүргөндө бул аалам аламатка кетпейт. Жашооңор уланат, жакшы болосуңар, жаман болбойсуңар. Бирок дүйнөдө көп кырсыктар көп болот. Аябагандай көп болот. Адамдар ушундай көбөлөт.
Согуш болот, 3-дүниөлүк деп айтышат. 3-дүниөлүк согуш болбойт. Мен ошентип эле айтам. Себеби бул 3-дүниөлүк согуш болбойт деп айткан аталар. Адамдар бири-бири менен эле бир өлкө менен экинчи өлкө урушуп атып эле анан өздөрүн кырып айтор ошентип жок болушат деп. Жана ирандыктар таш талкан түшүп калды го, таптаса эле болду го, бечаралар. Мен ошолорду көрүп, ошолордун кичинекей балдарын көрүп, ошолордун аялдарын көрүп, аяган учурларым болот кээде. Чиркин-ай, булар эмнеден күнөө тартты экен ушунчалык деп. Жамандын кесепети, жакшынын шарапаты дейт. Элиме жамандыгыңыздарды тийгизбей, жакшылыгыңыздарды тийгизип жашаңыздар. Жалган дүйнөдөн өтөрүңөрдү, өлөрүңөрдү, тетиги дүйнөдөн укмуштуудай силерди күтүп турган суракты унутпай жашаңыздар. Апа, жана мусулмандан бийик, капырдан бийик. Капырлардын аталар айтат, капырлардын ичинде капырлар бар, мусулмандан жогору турат деп. Кээ бир орустар жакшы болот да, аябай. Адамгерчиликтүү болот, айбирдүү болот, уяттуу болот, боорукер болот, кайрымдуу болот. Ал эми мусулмандын ичинде мусулман бар, капырлардан төмөн турат дейт. Жана тилин унутуп калган, орус тилде сүйлөп, анан өзүнүн дилин да унутуп койгон, өзүнүн салт санаасын да унутуп койгон, анын баары тең караңгылык, анын баары тең эскилик, анын баары тиги капкачаңкы чирип калган нерселер. Биз жаңы доордо кетип баратабыз, жаңы доордон калбашыбыз керек дейсиздер. Туура, бирок жаңы доордон калбаш үчүн сиздер өзүңүздөрдүн адамдык салт санааңарды эч качан унутпай жүргүлө. Ал сиздер менен өмүр бою, силердин балаңардан балаңарга, укумдан тукумга, урпактан урпакка кала турган нерсе. Аны сиздер жоготуп койгонго акыңар жок. Алла Таалам бул дүйнөдө мусулмандар жинди болуп таптаза бузулуп кетсин деп жараткан эмес да. Эй мусулмандар, эй бузулгандар, эй Кудайдан безгендер, эй Куранды унуткандар, Кудайды унуткандар, жалгандын жалаңкыч пенделери деп айткан аталар. Жалгандын жалаңкыч пенделери, кайда барасыңар? Кайда кетип баратасыңар? Кайсы жака барып өлөсүңөр? Кайсы чуңкурга тыгыласыңар? Кайсы жерге барып кул болуп, кайсы жерге барып күң болосуңар деген. Менин элимди күң да кылбагыла, кул да кылбагыла, азапка да салбагыла. Айтор, кекиртээңерди кичине тыйгыла, биртеке. Мен сиздерден сураарым ушул. Кекиртээңерди тыйгыла.